Кыргызстан муфтияты тарабынан тармактык маркетинг арам деген номер 5 фатвасы чыккан. Эмнеге мындай өкүм чыгарышты жана кандай каталар бар көрүп кетели. 5 пункт. Жаңы кызматкерлерди тартуу үчүн жана ошондой эле жаңы кызматкерлерден кийинки кызматкерлерди тартуулар үчүн акы алуу, комиссион алуу. Биринчилерден комиссиясы тармактагы төмөнкү деңгээлде турган кызматкерлердин эсебинен камсыздалат дейт. Бул ислам адамдардын пикиринде бирөөнүн менчигин мүлкүн адилетсиз жол менен менчиктеп алуу категориясына кирет атат. Демек мындайча айтканда иштебеген адам жогоруда туруп алып киреше көрүп атат деген маани айтып атат. Мен азыр бул жерде толук айтып отурбайм. Толук текстти көрсөңүздөр болот. Фатва номер 5 деп жазсаңыз тексти чыгат. Фатва номер 5 тармактык маркетинг арам деп жазсаңыз чыгат. Эми бул жерде айтып атат, демек көп тармактуу уюм куруп атат, анан жогорудагылар астындагылардын жана алардын астындагылардын тартып келген үчүн бири-бирине тартып келген үчүн акча кызмат акы төлөнүп атат деп атат. Тармактык маркетингде баарында эмес, бирок көпчүлүгүндө сиз кызматкер тартып келген үчүн төлөбөйт, соодасы үчүн төлөйт. Сиз мисалы үчүн көптөгөн адамдарды өзүң үчүн ал деп чакырдыңыз, алар катталды, алардын соодасынан түшөт. Алар дагы өзүң үчүн ал деп соода кыл деп чакырчу болсо, алардын соодасынан дагы киреше түшөт. Бирок алардыкынан алуу үчүн сиз белгилүү бир шарттарды аткарышыңыз керек. Муну отрыв деп коет. Отрыв жасабасаңыз кызмат акы жок. Жөн эле үстүдө отуруп алып, же ортодо отуруп алып, же эң башта туруп алып, эч иш кылбасаңыз сизге акча төлөнбөйт. Андыктан бирөөнүн акысын жөөм эмес. Жок. Муну компания өзүнүн чөнтөгүнөн төлөйт. Бирөөнүн чөнтөгүнөн алып туруп төлөп аткан жок. Ал соодада маркетингке деген бюджет болот. Маркетингке бул блогерлерге, телевидение жана башкаларга рекламага төлөп атышат, Ошол сыяктуу тармактык маркетингде бюджет болот. Аз гана бөлүгүн блогерлерге берет да, көпчүлүк бөлүгүн кардар мен өзүм үчүн алам жана башкаларга реклама кылам, ушунун негизинде мен бизнес курам дегендер үчүн төлөйм деген бюджет болот. Ошодон төлөйт ал. Аны соодадан баары бир түшөт агачы. Башка компанияларда деле түшөт, тармактык эмес компанияларда деле, шорого деле ошондой түшкөн соодадан бюджет болот маркетингке деле, реклама деген, Аны кылбаса эч ким тааныбайт, аны унутуп коет ал компанияны. Жана колдонбой калышат. Биз дагы ырчы көптөн бери өзүн реклама кылбаса биз унутуп коебуз. Ошол сыяктуу ошол маркетингке деген бюджеттен төлөп берет. Бирок аны жөндөн жөн бере бербейт. Аны бир иш жасагандага берет. Өзүнүн маркетинг планы бар. Муну түшүнгөн адам жөндөн жөн бул нерсеге төлөбөйт экен дейт. Бирок менимче муфтият муну дагы жакшылап изилдеген эмес. Бирок каржы пирамидаларында ошол муфтият айткандай бар. Адамдар соодадан төлөбөйт, ал бири-бирин чакырып келет, акча салат, ошол акчанын эсебинен түшөт. Муну каржы пирамидасы дейт, ал тармактык маркетинг эмес. Бирок фатвада баштан аягына чейин муну көп көрөбүз. Каржы пирамидалар жөнүндө айтып атат, тармактык маркетинг жөнүндө айтпайт. Же болбосо тармактык маркетинг жөнүндө айтып атат, бирок ал бардык бизнестерде бар. Бардык бизнестерде ушул көрүнүш бар. Шоро компаниясынын ээси деле эгер үй бүлөсү менен сатып отура берсе, ал уюм курбаса, жетекчилер, анын астында жетекчилер курбаса, анда ал тонналап, вагондоп сатмак эмес. Анда сиз шоронун ээсин миллионер катары тааныбайт элеңиз, миллиондогон компания катары тааныбайт элеңиз. Тармактык маркетингде ошондой миллиондогон соодалар жасоо үчүн ушул жол менен иштейт. Бул шорого окшогон компания, Газпромго окшогон, Мегаком, Билайнга окшогон компания, чоң компаниялардын баардыгы ушул жол менен кетет. Болгону шоронун ээси бир адамга гана мүмкүнчүлүк берип атат, же саналуу гана адамга мүмкүнчүлүк берип атат, сен да ошондой кызматкерлерди коюп, алар өздөрүнүн кызматкерлерин жумушка алып, чоң уюмдун негизинен ошол чоң иш жасалат, ошонун эсебинен сага киреше төлөйм деп жоопкерчилик берип атат. Тармактык маркетинг ошондой жоопкерчиликти бардыгына берип көргөн. Бирок ошону ала билгендер акча таап атат, ошону уюштура билгендер акча таап атышат. Уюштура билбегендер тилекке каршы кардар гана болуп калып атат, алар эч нерсе жоготпой атат. Демек көрдүңүздөр, кадимки бизнесте дагы ошондой көп уюмдуу тармак бар. Болгону бирөөнүн акысын бирөө жебейт деп атабыз. Экөөнү тең. Тармактык маркетингде дагы, кадимки бизнесте дагы бирөөнүн акысын бирөө жеп койбойт. Бирок эгерде жей турган болсо, анда баары арам болуш керек анда. Эми ушундай көптөгөн адашууларды үстүртөн кароо, түшүнүгү жок туруп фатва чыгаргандардын фатвасына ишениш керекпи деген суроо.